Биз Кыргызстандагы мусулмандар ушу пайгамбарыбыз жөнүндө кандай маалыматтарды билет болду экен деп сурамжылоо жүргүзүп жүргөнбүз да. Анан сизге ушул пайгамбарыбыздын кайсыл сыпаттары жагат? Пайгамбарыбыздын Аллага гана таянышы жагат. Кулк мүнөз, эң жакшы кулк мүнөз дейт да. Анан үмөтүнө гам кылышы да, переживание. Кыскача эле мындай сурада кандай сыпаттарын өзгөчө жакшы көрөсүз? Сыпаттарын эле айтсаңыз болот. Пайгамбарыбыздын Сыпаттары тууру жолго салат. Адамгерчилик, тууру жол. Туурабы? Честно говоря, про его историю особо так не углублялся, но знаю, что он этот был справедливый. И в основном очень много для людей делал в свое время. Чынчылдыгы, тууралыгы, түз жүргөндүгү, бирөөгө кыянаттык кылбагандыгы. Самый справедливый, самый добрый, самый честный. Ну, в основном их много, можно перечислять бесконечно. С первого было терпение, да? Пророк сам сколько претерпел унижений. Ну, он проявлял терпение и не отвечал своим врагам ничем, кроме доброты. Көп бардык сыпат. Дүйнөдө кандай жакшы сыпаттар болсо ошонун бардыгы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ошол жакшы адеп акылакты толуктоо үчүн келгенмин деп өзүнүн хадисинде айтып кеткен. Аны сүйбөй коюу мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыздын бүкүл сыпаттарын мен жакшы көрөм. Пайгамбарыбыз Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala ошону жаратканы үчүн аспаны жараткан. Мээримдүү, кечиримдүү, чынчылдык. Чексиз шүгүрлөр болсун. Рахмат. Ну, билгенче дилем, 5 мал намаз окуйм. Ошол. Сүннөттөрүнөн 5 мал намаз фарз да. Фарз, ну сүннөттөрү. Бардык сүннөттөрүнө аракет кылам. 24 саат бою сакал деп ойлойм. Оң кол менен жеш, мечитке туура кирип чыгыш, ажатканага туура кирип чыгыш, ушун баары эле сүннөт деп ойлойм. Үй бүлөнү, барктаганы, мындай кандай десем, бардыгына тең болгондугу. Мы стараемся, но мы пока не скажем так, что максимально, но стараемся. Сунны во время молитвы, во время тарата, там, во время общения с родителями, с родственниками, ну, их много, даже сунна там здороваться, приветствие там другому брату или сестре, поэтому их очень много. Поминание Аллаха утром и вечером. Пророк саллаллаху алейхи сказал, то поклонение Аллах любит, которое хотя бы немножко повторяется, но постоянно. Бирөөгө жылмайганды, салам бергенди, анан ардайым жакшы мүнөздө болгонду. Abdest taharet, abdestten, тазалыктан баштайт да. Onun abdest alganını, постоянно abdestini жоголтмай, кайра abdest alганını, taharet alганını жакшы көрөм. Ошо сүннөтү мага жагат да. Ушу пайгамбардын жашагандай жашап өткөн ар бир мусулман адамга Аллах насип этсин. Эгерде пайгамбарыбыз менен жолугуп калсаңыз, сиз эмне деп айтмаксыз ал кишиге? Дуасын сурамак болушум керек. Жок, көрбөсөм кантип элестетем. Ал это бир билинбеген бакыт да. Аллах, я не знаю, за уму, наверное, спросили. Ну, потому что сейчас, нынче в мире, сами видите, какая ситуация, какое положение, когда все друг друга ненавидят, все друг друга режут, убивают, войны везде. Естественно, в первую очередь, наверное, попросили бы за уму, чтобы сплотились мусульмане. Ну, это трудный вопрос. Я не знаю, не могу ответить. Пайгамбарыбызга жолуксак, шапаатыңызды бериңиз. Биздин үмөтүңүз болгон шапаатыңызды насип этиңиз дейбиз. Жалынабыз, колдон кармай үзөбүз. Мүмкүн эмес. Если жолуксак, я не знаю, короче, ошону айдууга сөз жок, да, сөз жетпейди. Окушуга сөз жок. Пейгамберимизге иншалла өлгөндөн кийин жолукканга ошого сөз жетпейт да, эчтеке айта албайсың. Муну путуна жадасыңбы или кандай? Я не знаю. Сон сүйөдө көргөн да бизге, если onu son suyemizde, düşümüzde görgen de başka bir nasıl da o şu. İnşallah Allah жеткизет.